Кыймыл аракетти көрсөткөн сөздөр этиштер англис тилинде гана эмес, башка тилдерде дагы эң маанилүү сөздөрдүн бири. Аларсыз эч бир сүйлөмдү түзө албайсыз. Бүгүн англис тилиндеги эң көп колдонулган 10 этишти үйрөнөбүз. Биринчиси do, жасоо, кылуу. I do my homework every day. Мен үй тапшырмамды күн сайын кылам. What do you do? Сиз эмне жумуш кыласыз? What do you do? Экинчиси say, айтуу. She said hello. Ал салам айтты. She said hello. What did he say? Ал эмне деди? What did he say? Үчүнчүсү make, жасоо. I made a cake. Мен торт жасадым. I made a cake. She makes beautiful paintings. Ал кооз сүрөттөрдү тартат. She makes beautiful paintings. Төртүнчүсү take, алуу. Please take this bike. Бул велосипедди алчы. Please take this bike. He took my shirt. Ал менин көйнөгүмдү алды. He took my shirt. Have, бар болуу, ээ болуу. I have a car. Менин машинам бар. I have a car. They have a big house. Алардын чоң үйү бар. They have a big house. Бул этиш тууралуу толук маалымат алуу үчүн бул видеону көрүп көрүңүз. Алтынчысы go, баруу, кетүү. I go to work at 9 a.m. Мен эртең мененки 9-да жумушка барам. I go to work at 9 a.m. Let's go home. Үйгө кетели. Let's go home. Жетинчиси need, керек, зарыл. We need to talk. Биз сүйлөшүүбүз керек. We need to talk. He needs new headlights. Ага жаңы фаралар керек. He needs new headlights. Сегинчиси see, көрүү. I see you. Мен сени көрүп турам. I see you. Did you see that movie? Сен тиги тасма көрдүңбү? Did you see that movie? Тогузунчусу know, билүү. I know the answer. Мен жоопту билем. I know the answer. Do you know her? Сен аны тааныйсыңбы? Do you know her? Онунчусу think, ойлоо. I think you're right. Менимче сен туура айтасың. I think you're right. What do you think about this? Бул жөнүндө эмне деп ойлоп жатасың? What do you think about this? Бүгүн эң маанилүү 10 этишти үйрөндүк. Бул сөздөр англисче сүйлөө үчүн абдан зарыл. Видеону жактырсаңыз лайк басып, комментарийге өзүңүз мисал жазып көрүңүз жана have тууралуу видеого дагы баш багып коюңуз.